Кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Дал ушул кыргыз тилинин бүгүнкү күндөгү өнүгүү жолу жана мамлекеттик тил санариптик кандай иштерди жасап жатат, дал ушул суроолордун тегерегинде бүгүн сөз кылалы деп турабыз. Студиябыздын коногу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назар Кулишекиев агайыбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз агай. Рахмат. Бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайды. Чогуу болсун. Рахмат. Мына ушул мамлекеттик тил бүгүн 31 жылдыгын белгилөө алдында турат. Мына ушул тилдин, мамлекеттик тилдин кадыр баркы бүгүнкү күндө кандай? Ушуга токтолуп кетсеңиз. Албетте жогоруда өлкөнүн президенти Сооронбай Шарипович өзүнүн кайрылуусуна белгилеп өткөндөй, бул улуттун тагдырын чечүүчү эң башкы баалуу. Бүгүнкү күндө мамлекеттик тил ушул өлкөнүн атын берген, затын берген. Бул тил бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетиндеги ынтымактын, бекемдиктин, туруктуулуктун кепилдигин айланыш керек. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда жашаган көптөгөн улут өкүлдөрүнүн мамлекеттик өлкө болгон мамилесин, жарандык интеграциясынын булагы болуп калыш керек. Ушул багытта иштер үзгүлтүксүз тынымсыз жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик тилдин маселелери баары ойдогудай чечилди деген ойдон мен таптакыр алысмын. Проблемалар жиш. Анткени анын тарыхый, объективдүү да субъективдүү жагдайлары бар. Өзүңүз жакшы билесиз, кыргыз тили кылымдар бою ооз өнүгүп келген. Ал жазуу формасына өткөндө бир кылымдын чеги болду. Ошондуктан бул маселелерде көп проблемалар тарыхый негизде пайда болгон. Ошондуктан биз 2014-2020 жылдардын улуттук программа алкагында көп иштер бүткөрүлдү. Ошонун ичинде эң чоң долбоор бул кыргыз тест түзүмүн түзүү болгон. Мына бүгүнкү күндө кыргыз тест түзүмү түзүлүп, кадимкидей иштей баштады. Ошол кыргыз тест аркылуу биз тилдерди үйрөнүүнүн эл аралык стандарттарын, деңгээлдерин кыргыз тилинин алкагына алып келдик. Мына бүгүнкү күндө баягы мурункудай эмес, жаңы деңгээлде деңгээлдик система окутуунун мазмуну, формасы, билим берүү системасында дагы мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө баардык чөйрө акырындык кирип атат. Өзүңүз жакшы билесиз, өкмөт токтомуна ылайык 2022 жылы баардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер А2 деңгээлде сертификатка, В2 деңгээлде сертификатка ээ болуш керек. Ал эмне деген деңгээл? Мен В2 деңгээлде сертификаты бар адам, ал мамлекеттик тилде эркин сүйлөй алат, ой жорой алат, сухбатташа алат, мамлекеттик тилде сабаттуу жаза алат деген түшүнүк. Эгер ошондой сертификатка ээ болбосо, анда мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө иштеген жарандарыбыздын кызматтык абалы жөнүндөгү маселе көтөрүлөт. Эми ушул зарылдык, бүтүндөй зарылдыктардын системасы мамлекеттин баардык тармагына кириш керек. Ошол эле саламаттык сактоого, ошол эле билим берүүгө, ошол эле сот системасына, ошол эле юридика системасына, ошол эле бизнес чөйрөсүнө. Ошентип акырындык менен буш мейкиндиктер улам жаңы мазмун менен байып, акырындык менен мамлекеттик тил кыргыз тилинин талабына ылайык, тил үйрөтүүнүн эл аралык стандартына ылайык жаңы деңгээлге көтөрүлүп атат. Жаңы деңгээлге көтөрүлүп атат. Эң жакшы агай, мына улут болсоң, тилиң менен улутсуң деп аткансыңарындай, мына мамлекеттик тилибиз бүгүн 31 жылдыгын белгилеп атат. Эми бул аралыкта кыргыз тили, мамлекеттик тилибиз кандай жолдорду басып өттү? Албетте, жол абдан татаал болду. Мен ошонун эле бир өңүтүнө токтолоюн. Мына бүгүнкү күндө Кыргыз өлкөсүнүн президенти Сооронбай Шарипович стратегиялык тапшырмаларды берип атат. Өзгөчө санариптештер боюнча. Мына ошол багытта биз алгач Google которма кызматын көчмөндөр оюнун, биринчи көчмөндөр оюнуна киргизгенбиз. Ал бүгүнкү күндө али жаш бала бакчада жүрүп атат. Бүгүнкү күндө 1.300.000 фраза киргизилген. Бирок аны дагы өркүндөтүш үчүн биздин жарандарыбыз аны активдүү чегелдүү колдонуш керек. Аны бала бакчадан алып чыгып, башалгыч класска киргизиш керек. Анан негиз мектепти бүтүрүш керек. Анан орто мектепти бүтүрүшкөн деңгээлге алып чыгыш керек. Ошон үчүн бул багытта жарандардын активдүүлүгү, жигердүүлүгү абдан зарыл болуп турат. Мындан тышкары эркин энциклопедия, Википедия
өзіңіз білесіз, бір мезгілде 60 мың сөз бар болчу. Биздин долбоордун негизинде бүгүнкү күндө 80 мың сөз маалымат киргизилди. Дагы кыргыз тилинин сан ариптештирүүгө болгон маалыматтын жаңы технологиялардын мекендигин кеңейтти. Мындан тышкары мамлекеттик тил боюнча түшүндүрмө сөздүктөр, орфографиялык сөздүктөр, иш кагаздардын үлгүлөрү койчу. Бүгүнкү күндө 1500ге жакын ар түрдүү жанрдагы адабияттардын электрондук варианты мамлекеттик тил кейс сайтында турат. Мындан тышкары тилди үйрөнүүнүн жаңы технологияларын колдонуп, биз 100дөн ашык үлгүлүү, өрнөктүү, мыкты сабактардын видеолору биздин сайтта турат. Каалаган киши алып, каалаган сабактан алып, кыргыз тилин эркин үйрөнгөн мүмкүнчүлүгү. Мындан тышкары өсүп келаткан жаш муунду мамлекеттик тил үйрөнүшүндө жаңы технологияларды колдонуу менен Бал тил 1, Бал тил 2 платформасы иштеп чыкканбыз. Бул биринчиси бала бакчалардан балдар үчүн, экинчиси башталгыч класстын окуучулар үчүн. Мына бүгүнкү күндө 1 жылдан ашты, колдонуу абдан жигердүү болуп атат. Ата-энелер тарабынан дагы, тарбиялаучулар тарабынан да абдан жылуу пикирлер бизге келип атат. Мындан тышкары тил тест деген портал иштеп чыкканбыз. Бул жанагы мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө кыргыз тесттен өтүүчүлөр үчүн булат, анда суроолор берилген, анын жооптору берилген. Муну дагы биздин мамлекеттик муниципалдык чөйрөсүндөгүлөр абдан жүгөрдүү активдүү колдонуп жатат. Мындан тышкары мына биз 1 жыл болуп калды, жасалма интеллект долбоорун баштаганбыз. Бул сан ариптештүүнүн эң жогорку деңгээлдеринин бири. Мына ошонун 4 этаптан турат. Биринчиси бул текстин айландыруу. Башка айтканда, адамдын оосун жана үн жаратуучу аппараттарын программасын иштеп чыгып, компьютерге койдук. Экинчи этабы үндү текстке айландыруу. Үчүнчү этабы текстти талдоо, семантикалык анализ. Төртүнчүсү генерация процесси, текстти жаратуу. Ушуну азыр биринчи этабы толук бүтүп, биз улуттук комиссиянын порталына койдук. Каалаган киши алып, текстти үнгө айландырган аппаратты пайдаланса болот. Бул эме дегенде, бул кыргыз тилин үйрөнүүчүлөргө абдан ыңгайлуу шарт түзүп берет. Анда кыргыз тилин табигый үн менен бир аял, бир эркек окуп берип турат. Каалаган тандап алса болот. Ошол эле мезгилде мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн абдан пайдалуу. Ошол эле мезгилде тейлүү кызмат үчүн абдан пайдалуу. Мына айрым дүрдүнө дүкөндөрүнө кирсек, айрым маалыматтарды улам кайталап атпайбы? Текстти берип койсо, өзү аппарат компьютер окуп берип турат. Жакшынакай жагымдуу менен. Мунун мүмкүнчүлүгү аябай чексиз. Мына экинчи үндү текстке айландыруу дагы ортолоп калды. Ушул жылдын аягына чейин соңуна чыгарабызбы деген терең ишенич бар. Анда сиздин сүйлөгөн текстиңиз, мына мен сүйлөп атканым ошол эле моментте компьютерден текстин чыгарып берет. Же болбосо жогорку кеңештеги сессияларын дагы сүйлөнгөн сөздөрдү стенография кылып жазып отуруу зарыл жок. Элекили сүйлөдү, кааласа текстин өзү турган компьютерден чыгарып алат. Мунун мүмкүндүгү абдан чексиз. Ошентип биз 21-кылымда цивилизациянын жаңы деңгээлинде, башка айтканда өнөр жайдын өнүгүшүнүн 4-нчү деңгээлинде биз цивилизациянын жаңы булагына мамлекеттик тилди кошууга аракет жасап атабыз. Демек, Кудай буйрса, жасалма интеллект толук 23-жылы аякташ керек бул долбоор. Ишке ашып калса, анда азыр роботтор пайда болбодубу? Айрым ашканаларды роботтор тейлеп атат, биздин тилибизди робот түшүнөт, кыргыз тили. Айдоочу жок, унаалар пайда болбоду? Айдоочу жок уна биздин кыргызча берген талабыбызды кыргызча түшүнүп аткарат. Караңызды, бул жаңы деңгээл. Ошондуктан эгерде бул толук ишке ашып калса, мисалы азыр маалыматтардын көпчүлүк агымы англис тилинде болот го. Ошол англис тилиндеги маалыматтарды, каалаган маалыматтарды биз компьютер аркылуу которуп, кыргыз тилине аударып алабыз. Кыргыз тилинде маалыматтарды англис тилине которуп берет. Демек, биздин тилибиздин лексикалык кору, маалыматтык булагы чексиз бай. Океанга айланат. Ошондуктан тилдин келечеги абдан кең.
Құдай бұйырса, бұл бағытта іштер жүріп жатады. Ең жақсы. Ағай, мына сіз жоғарыда айтып кеткендей, ұлттық программаның 4 жылда аяқтап баратады. Эми алдыда дағы 2021-2024 жылға ұлттық программаны бекітеміз деп жатасыз. Ал ұлттық программаның тағдыры қандай болды? Өткен жылы 23 сентябрьда мемлекеттік тілдің 30 жылдығына арналған салтанатты жиында өзінің сөйлеген мазмұнды баяндамасында бізге бір талап қойған. Ем программа аяқтап баратады. Емі 21-25 жылға арналған ұлттық программа іштеп шығу жөнінде. Ұлттық комиссия бұл программа іштеп шығып, президенттік аппаратқа кіргізеді. Алардың бөлімдерімен мақұлдығын алып, андан кейін қайрадан талқылап, анализдеп, қоғамдық талқыларды өткөріп, анан өкіметтік аппаратқа өткөріп бергенбіз. Өкіметтік аппараттадағы вице-премьер-министрдің қатысуында, Исмаиловның қатысуында кеңірек талқы болды. Ошондогу талкуудағы сын пикирлерди эске алып, кайрадан иштеп чыгып, кайрадан өкмөткө киргизгенбиз. Коомдук талкууга коюлган андан кийин өкмөттүн реестриндеги 30тан ашык мекемеден макулдугун алып, өзгөчө каржы министрлигинин макулдугун алдык. Юстиция министрлигинин макулдугун алып, кайрадан өкмөткө киргиздик. Өкмөттүн бөлүмдөрүнөн толук макулдаштан өттү. Көчө мага жеткен маалыматка караганда вице-премьерлер, министрлер да кол койду деди. Чукул араларда бул улуттук программага өкмөт башчысы Куатбек Айылчиев колго алып карышы мүмкүн. Биз күтүп алдындабыз. Бул программанын максаты эмне? Бул программанын максаты 21-25 жылдарда мамлекеттик тилди колдонуунун чөйрөсүн кеңейтүүгө багытталган. Анын эң башкы бир нерсе эмнеге арналды? Мамлекеттик тилдин укуктук ченемдик актыларына арналды. Биз бир нерсе менен дайым кездешип атабыз. Кыргыз тили жөнүндөгү мыйзам башка мыйзамдар менен шайкеш келбейт экен. Көп беренелер. Ошондуктан аткарууга бергенде биз сыйланып атабыз. Ошондуктан мамлекеттик тил мыйзамы менен башка Кыргыз Республикасында жарык көргөн мыйзамдарды шайкеш келтиришибиз керек. Аны ишке ашыра албасак биз көп кыйынчылыктарга учурай беребиз. Бир эле мисал келтирейин. Азыр кетип жаткан жогорку кеңеш жазында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ошого биз тийиштүү берене киргизгенбиз. Сунуш кылганбыз. Ал кирген. Башка айтканда, айыл өкмөтүнө талапкери болуп аткан ар бир жаран мамлекеттик тилди V2 деңгээлинде билиш керек деп. Мына бүгүндө талапкер болгон жарандарыбыз Кыргыз тестке келип, сынактан өтүп, өзүнүн тилдик деңгээлин баалап атышат. V2 деңгээлде сертификатын албаган жарандардын талапкерлигин жергиликтүү шайлоо комитети кабыл албай атат. Мына бул мыйзам иштей баштады. Мындан тышкары көрүнүк жарнак жөнүндө мыйзамга да өзгөртүүлөр киргизгенбиз. Анда көрүнүк жарнакка ким жооп бериш керек? Биринчи айыл өкмөт жооп бериш керек. Айыл өкмөттүн алдында комиссия бар. Комиссиянын курамында бирден тилчи бар. Райя ким жооп бериш керек? Шаардын мэриясы жооп бериш керек. Тек каршысынан жакшы дебей атат. Мыйзамда аткаруу маданияты төмөн болуп, жанакындай ката кеткен. Мыйзамга толук жооп бербеген көрүнүк жарнактар бүгүнкү чейин илинип атат. Мен ойлойм бул маселе акырындык менен иретке түшөт деген ишеничтемин. Жакшы, агай, эми мына соңку суроо болсун. Мына мамлекеттик тил жогоруда сиз өзүңүз айтып аткандай эле 31 жылдын ичинде оор учурларда да башынан өткөрдү деп калдыңыз. Эми мына ушул мамлекеттик тилди окутуу үчүн баягы мамлекеттик идеология да керек да. Албетте. Бул жаатта дагы бир аз токтолуп кетсеңиз. Эң башкы маселе биздин Кыргыз Республикасында 86%га жакын мектептер кыргыз тилдүү мектептер. Ошол кыргыз тилдүү мектептерде жылына миңдеген окуучулар бүтүшөт. Бүтүп анан өздөрүнүн билимин башталгыс кесиптик окуу жайларында, орто кесиптик окуу жайларында, жогорку кесиптик окуу жайларда улантышат. Бирок ошол келген уламдарыбыз 1-сентябрда сабакты расмий тилде алышат. Эмне үчүн? Анткени мен жана айтып өткөн жанакы билим берүү түзүмдөрүндө мамлекеттик тилде тигил же бул окуу дисциплинасына арналган окуу программалары жок. Окуу китептери жок. Окуу методикалык комплекстери жок. Айрым жерде адистер жетишпейт. Мамлекеттик тилде сабак берген. Ошол эле медицинадан, ошол эле техникадан,
ошол эле юрист укук таануудан жана башка. Мына ошол керемтени толукташ үчүн 20-жылга арналган улуттук программада көп акча каражаттар бөлүнгөн. Ошону билим берүү жана илим министрлиги ишке ашырып атат. Бирок баардык көңүлдөгүдөй болгон жок. Анткени жанагы биз талап кылган тигил же бул окуу дисциплинасы боюнча окуу китебин жазган авторлор табылбай атат. Жазып бере албай атышат. Же колжосмалар учурунда камдалбай атат. Ушундан улам айрым акча каражаттарын үнөмдүү пайдаланылбай калды. Бирок ал кийинки улуттук программаны аткарууга которулат. Мындан тышкары ушул эле талап Маданият министрлигине коюлган болчу. Анткени өзүңүз билесиз, башталгыч, орто, жогорку кесиптеги окуу жайлар бар алардын түзүмүндө, музыкалык окуу жайлар бар. Алардын дагы окуу куралдары жок. Окуу программалары жок. Ошол боштукту толтура алды эмес. Айрым аракеттер болду, бирок көп ишке ашпай калды. Мындан тышкары башталгыч кесиптик агенттиги бар. Ошол агенттикке да ушундай талаптар коюлган. Бирок эки министрликке караганда башталгыч кесиптик билим берүү агенттиги бул өкмөттүн токтому боюнча жарык көргөн индикаторду дээрлик аткарды. Көптөгөн окуу куралдарын алар мамлекеттик жарык көрсөтүп атты. Бул багыттан алып караганда бурдагы бул агенттиктин директори Чолпонбаевка терең ыраазычылык билдиргим келет. Мындан тышкары улуттук баалуулуктарды насихаттоо максатында Кыргыз улуттук илимдер академиясына көп суммада акча бөлүнгөн. Алар кыргыз фольклорунан баштап классикалык кыргыз адабиятына чейин көптөгөн чыгармаларды басып чыгарышты. Манас эпосунун дээрлик баардык варианттарын чыгарууга жетишти. Ушуну менен чектелип калышкан жок. Алар физика боюнча, математика боюнча, педагогика боюнча, ботаника боюнча, химия боюнча жарык көргөн үлгүлүү мыкты кыргыз тилиндеги илимий эмгектерди классикалык илимий изилдөө деген аталыш менен чыгарып жиберишти. Бул биз үчүн абдан чоң учуш болду. Бул багытта Кыргыз Чыңгыз Айтматов атындагы тил адабият үнүстү, анын жамааты, анын жетекчиси академик Абдыжан Акматалиев абдан жибердүү, абдан максаттуу майнап иштегендигин белгилеп коюу бул калыстык. Ошондуктан биз улуттук программанын ишке ашырууда билим берүү тармагын иретке салышыбыз керек болот. Ошондуктан бир чоң көйгөй бар. Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамына ачык жазышыбыз керек. Кыргыз Республикасында билим берүүнүн негизги тили кыргыз тили деп. Аслы кыргыз тили болуп турат да. 86 мектеп, пайыз мектеп кыргыз тилинде билим берип атса, аны эмне үчүн биз айта албайбыз? Ал эми башка тилдерге эч кандай тоскоолдук болбойт. Бизде расмий тилдеги мектептер кадимкиден иштеп атат, өзбек тилдеги мектептер кадимкиден иштеп атат, тажик тилинде мектептер иштеп атат, англис тилинде, кытай тилинде мектеп пайда болду. Биздин келечегибиз албетте мамлекет тили менен чектелбеш керек. Келечекти ойлогон улут бул башка тилдерди үйрөтүшүбүз керек. Тил бул зор байлык. Анткени дүйнөлүк эмгек рыногунда атаандашты курч. Биздин жарандарыбыз, жаштарыбыз ошол рынок мейкиндигинде учукка ээ болуш керек. Onun için özünün ele tilini mıktı bilip, terin özдөштүрүп, өзүнүн улуттук иденттүүлүгүнүн мазмунун байытып, ошол мезгилде эл аралык тилдерди да билип, замандын чакырыгына жооп берген инсандардан болуш керек. Эң жаш ага эми сиздин бүгүнкү мамлекеттик тил күнүнө карата куттуктооңузду каалы. Кыска эле мамлекеттик тилибизди көздүн карагандай сактайлы, тумарыбыздай тутуналы, аны бардык жерде, үйдө, көчөдө, унаада, расмий жерлерде активдүү, жигердүү колдонолу, аны пайдалануунун маданиятын күн сайын, саат сайын, апта сайын, ай сайын, жыл сайын өркүндөтөлү. Мен ошол эмгек майданына Кыргызстандын жарандарын чакырамын. Тил нээси эл. Эгер эл эмгек кылбаса, эл мээнет кылбаса, эл эркиндүү иштебесе, анда тил маселесин чече албайбыз. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, сизди да бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайлы агай. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Рахмат сизге.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назар Кулишекеев менен кыргыз тилинин өнүгүү жолунда жүрүп жаткан иштери тууралуу сүйлөштүк. Кыргыз тили мамлекеттик тилге мүнөздүү функцияларды, укуктук ченемдерди, мыйзамдарды жаратуу, колдонууга жана тышкалакага, соода экономикалык мамилелерге байланышкан административдик жана саясий дипломатиялык вазыйфаларын аткарып келген. Кыргыз тили мамлекеттик тилдин базалык башка функцияларын тарбиялоо, окутуу, илим-билим берүү, идеологиялык милдеттерин аткарганы эч кимде күмөн жаратпайт. Дагы бир жолу мамлекеттик тил күнүбүз кут болсун, жашасын кыргыз эли, кыргыз тили.